2021 жылы 10.152 үй бүлөлүк зордук зомбулук фактысы катталган. Бул расмий гана маалымат. Зомбулукка кабылып, ички иштер органдарына кайрылуудан баш тарткандардын саны 100 саналат. Мисалга, жакында эле Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринде жубайлардын ортосунда чыр чыгып, жолдошу жубайын аяосуз сабап жаткан видео социалдык тармактарда желдей тараган. Кылмыш Ички иштер министрлигинин каттоосуна алынган. Бирок ур токмокко алынган аял күч органдарына арыз жазуудан баш тартып, эч кандай күйөөсүнө дооматы жок экенин билдирген. ИИМдин коомдук коопсуздук кызматынын инспектору Жылдыз Осмонованын айтымында резонанс жараткан факт боюнча зомбулук көрсөткөн жаран 7 күнгө убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Учурда аймактык инспекторлор териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Эми азыр ал 7 күнгө чейин ошол 70 берене менен соттун чечими менен 7 күнгө чейин камакка алынды. Анан ал убактысы бүткөндөн кийин ал ошол замат коргоо ордери берилди да аялыначы. Эгер келинчегинен арыз түшкөн күндө анда коргоо ордери 30 күнгө чейин узартылат дагы. Ошо үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөн жаран катары көзөмөлгө алынып, карточка ачылып, коррекциялык программанын негизинде аймактык инспекторлор иш жүргүзүшөт. Үй бүлөдөгү, анын ичинен аялдарга жана өспүрүм балдарга карата жасалган зордук зомбулукту толук жок кылуу оңойго турбайт. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бул жаатта бир катар иштерди аткарууда. Өлкө аймагы боюнча кризистик борборлор ачылып, ишеним телефондору ишке кирген. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча мамлекеттик 20дан ашуун кризистик борбор бар. Мында 2021 жылы 700дөн ашуун аялга юридикалык жана психикалык жактан жардамдар көрсөтүлгөн. Те родители, которые выезжают в трудовую миграцию, Зордук зомбулукка кабылган кээ бир жарандар өздөрү кайра тосмо арыз жазышып, элдешип алышат. Ал үй бүлөнү милиция кызматкерлери 1 жылга чейин көзөмөлдөп турушу керек. Анткени алар атайын каттоого алынган. Жарандар үй бүлөлүк жана гендердик зомбулукка айрыкча физикалык, психологиялык жана сексуалдык жактан кабылат. Биздин министрлик гендердик зомбулукка бөгөт коюу жана алдын алуу боюнча ыкчам аракет көрүүдө. Былтыркы жылдын башында ведомствонун 117 ыкчам байланыш номери ишке кирген. Ага гендердик зомбулукка кабылгандар, турмуш оор кырдаалда турган жарандар кайрыла алат. Чалуулар акысыз жүргүзүлөт. Защищались, и они не подвергались насилию. Үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун көбөйүп жатышынын бирден бир себеби жубайлар ортосунда ичара түшүнбөстүк, мамиленин жоктугу, жумушсуздук жана миграция. Бүгүнкү күндө 50 миңден ашуун баланын ата-энеси мигрант болуп эсептелет. Мындан улам жашы жетелек балдардын зордук зомбулукка кабылып жаткан учурлары көбөйүүдө. Статистикага ылайык 2021 жылы 200дөн ашуун бала физикалык жана психикалык зордук зомбулукка кабылган. Балдардын укугун коргоочулардын лигасы коомдук фондунун директору Назгүл Турдубекованын айтымында, балдарга зомбулук көрсөткөн фактылардын басымдуу бөлүгү Жалал Абад менен Баткен облустарында катталат. Биз жерлерге барып, абдан көп ошо адистердин, балдар менен түзмө-түз иштеген адистердин профессионалдык потенциалын көтөргөнгө биз көптөгөн семинарларды өтүп жатабыз да. Исик-Көл областында, Чүй областында. Бул деген абдан эффективдүү подход, себеп деген биз адистерди окуткандан кийин кантип мындай мисалы үчүн баланын психологиялык кандай баланын психология ар бир периодта деген өзүнүн өзгөчөлүгү болот да. Өзгөчөлүк мындай потенциалы болот да. Ошого карата балага кантип мамиле түзүш керек экен деп үйрөттүк. Баланын кандай муктаждыгы бар экенин ошого үйрөтүп, ана кантип эгерде ал зордук зомбулукка учуруп атса, анын кантип укугун коргош керек, кантип ошо сырын тартып алыш керек, кантип мамиле түзүш керек экен, анан кантип суицидке жеткизбей баланы алып калыш керек деп ошону алдын алыш үчүн деген биз көптөгөн семинарларды өткөздүк. Мыйзам боюнча чет жакка чыгып жаткан ата-энелер эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык бөлүмдөрүнө барып, баланы кимдин кароосуна калтырып жатканы тууралуу арыз менен кайрылышы керек. Андан соң тиешелүү кызматтын өкүлдөрү анализ жүргүзүүсү шарт. Министрликтен маалым болгондой, көпчүлүгү муну эске албайт. Ушундан улам балдардын зомбулукка кабылып жаткан учурлары кыскарбай келет.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык үстүбүздөгү жылдын январь айында эле 350ге жакын үй бүлөлүк зомбулук катталган. Анын ичинен 300 адамга убактылуу коргоо ордерлери берилген. Дагы 100 адам соттун чечими менен коомдук ишке тартылса 60тан ашууну жоопко тартылган. Буга бөгөт коюу жана алдын алууну күчөтүү үчүн бузуулар кодексинин айрым беренелерине өзгөртүүлөр жана толуктоолор кирген. Мында адамга атайлап зомбулук көрсөтүлсө же физикалык жактан анын дене боюна залал келтирилсе, жабырлануучунун укуктарын жана эркиндиктерин бузган болсо, күнөөкөргө 2 айдан 1 жылга чейин коомдук жумуштарга тартуу жазасы колдонулат. Эгер кылмыштын белгиси оор болсо 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. 21 жылдын 1 декабрынан тартып, өзүңөр билгендей мыйзамдарга өзгөртүү киргизилген. Ошол өзгөртүү киргизилген укук бузуу кодексинде 70 берене, бул үй бүлөлүк зомбулук деген берене бар да, ошол берененин негизинде сот тарабынан үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөн жарандарга жакшы чаралар көрүлөт. Биздин милиция кызматкерлери тарабынан топтолгон материалдар сотко барылат дагы, ал соттогу көрүлгөн чаралардын бири коомдук иштерге тартуу, камакка алуу чаралары бар. Белгилей кетсек, 2021 жылдын октябрь айында ИИМдин коомдук коопсуздук кызматынын курамына үй бүлөдөгү зомбулукту алдын алуу жана милициянын көчмө кабылдамаларын координациялоо боюнча жаңы бөлүм түзүлгөн. Бүгүнкү күндө өлкө аймагы боюнча 50 көчмө кабылдама өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Бөлүмдүн максаты үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандардын укуктарын, эркиндигин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо жана укук бузуулардын деңгээлин төмөндөтүү болуп саналат. Көчмө кабылдаманын курамындагы соц кызматкерлер, психиатрлар жана күч органдарынын өкүлдөрү жерлерде жарандарга кызмат көрсөтүүнү улантууда. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.